Nemat колдон чыгып кетсе, кайра кайтпайт. Ошон үчүн неmatты шүгүр менен байлап койгула деген. Истигфар менен коруп койгула деген. Жана немат берүүчүнүн ыраазычылыгында ошо нематты иштеткиле деген. Алла Таалам сизге, бизге өмүр берди. Бул Алланын белеги, нематы. Алла сизге, бизге ден соолук берди. Бул Алла Тааланын белеги, нематы. Сизге, бизге кичине байлык берди. Мүмкүнчүлүк, мансап, бийлик берди. Ушуну арамга иштетүү шүгүрсүз болот экен. Алла Тааланын берген нематтарын биз жакшылыкка иштетейли. Өзүбүзгө дагы, коомго дагы пайдалуу нерсеге иштетейли. Пайгамбарыбыз айтат, адамдардын эң мыктысы, жакшысы адамдарга пайда жеткирген киши дейт. Ошон үчүн мусулман адамды коркутпаш керек. Мусулман адамга кабагын бүркөбөш керек дейт. Мусулман адамга зулумду кылбаш керек. Мусулман адамга кандай гана болбосун кыжалатчылык жеткирбеш керек дейт.